Екі жүздің 3 белгisi бар екен. Бұл адамдық сапатта. Биринчisi сүйлөсө калп сүйлөйт экен. Сизди ушундай сизди сүйөм дейт экен да, бияка чыгып туруп, мен сизсиз жашай албайм. Дагы бир жерде барышы мүмкүн. Мисалы сиз ушундай иш кылып атасыз деш мүмкүн, бирок калп болот экен. Өзүнчө чыгып ар жагында жүрөгүндө от күйүп турат экен. Экинчиси субханалла убадага турбайт экен. Убада берет, аткарбайт экен. Üçüncüsü olsa subhanallah demek amanatka kıyanat kılıp. Bu jер amanat. Bu amanat деген жаман. Бийлик аманат, мен сүйлөп аткан сөз аманат. Ушундай. Ал эми шарияттагы эки жүздүүлүк бар. Бул Аллага болгон эки жүздүүлүк. Кудайга ишенем деп коет дагы, бирок арак ичип жүрө берет. Койчу башым ортпачы молдалар сүйлөй берет дейт. Некен нашасын чеге берет. Дагы бир нерсесин кыла берет. Бул чоң күнөөлө, арам болот. Ал эми адамгерчиликте болсо, бул кээде пендечилик болот. Ошон үчүн мунун каяка барат десек, диндеги болгон эки жүздүүлөр, алар тозоктун эң түйүндө болот. Азаптуу, капырдан алдый болот. Эки жүздүүлүктөн бул жаман. Муну мындай айтканда нифак деп коебуз, эки жүздүүлүк. Демек, мынекен эч качан калп сүйлөбөңүздөр, эч качан убадага турбай койбоңуздар, эч качан аманатка кыянаттык кылбаңыздар, машалла.